Assalamu alaikum YouTube suyucuları, Desin TV kanalının kattalıuçuları. Bugün biz SDP partiyası jönündө сүйлөшмөкчүбүз достор. Анткени жакындан бери эле Алмазбек Шаршеновичтин балдары өзүнчө дагы бир SDP түзүп алышыптыр. Андан кийин Асел Кодуранова, Кундуз Жолдубаева, Адил Турдукулов деген активисттери бир жак чекеде калыптыр. Алар капа болуп жатыптыр деп дегеле коомчулукта ушул SDP адамдардын көңүлүн буруп, ушулардын ичинде, ушулардын кухнясында эмне болуп жаткандыгы кызыктыра баштады достор. Мен дагы бул партияны көптөн билем. Ушул 90-жылдардан бери эле булар кандай болуп телчиккен, булардын лидерлери ким, кандай жумуштарды кылып келе жатышат. Азыр негизинен ушул кандай болгон партияны түзүштү, булардын түпкү ой максаттары кандай болушу мүмкүн, Кыргызстанды эмнеге алып келип кептешти, азыркы депутаттар, ушул SDP, мурдакы SDP-дан келип алган депутаттары кандай биздин коомчулуктун ашмалтайын чыгарып жатышат деген сыяктуу ойлордун тегерегинде сөз кетмекчи достор. Анда эмесе мени менен болуңуздар, сиздер менен мен Бакыт Сулайман. Сиздер жакшы билесиздер достор, SDP, кыргызчасы КСДП, Кыргыз социал-демократиялык партиясы. Муну Алмазбек Шаршенович Атамбаев негиздеген. Ушул Тюльпановый дейбизби, башкача дейбизби, Мамыры гүлдөрдүн революциясы дейбизби, ушул негизги революцияларда чоң бир орду бар партия болуп эсептелет. Бул айрыкча ушул Бакиевди бийликтен кетирип, андан кийинки ушул жаңы биздин Кыргызстанды революциядан кийинки эң акыркы моделдеги биздин Кыргызстанды түзүүдө ушул SDP партиясынын абдан орду чоң достор. Эми биз бардык адамдарга ишенгендей, бардык партияларга ишенгендей эле коомчулуктагы жакшылыкты үмүт кылып, ушул кишилер бийликке келгенде заманыбыз оңолот дегендей бир үмүттөр пайда болгон достор. Аны бардыгыбыз билебиз. Андан кийин мына ура менен ушул Алмазбек Атамбаевдин президенттик доору дагы өтүп кетти. Эмнелери менен эсибизде калды. Назарбаев менен урушкан эсибизде калды. Текебаевдарды камаган эсибизде калды. Дей койчу, коомдогу кандайдыр бир олку солкулар, кек сактоолор, сен чыккынчысың, сен мындайсың деп күнөөлөөлөр, жанындагы жан жөкөлөрүн бийик чоң мамлекеттик кызматка жеткирүүлөр, ошолор кызматта отуруп алышып, бир колдору таза эмес коррупциялык чоң иштерди жасагандары менен белгилүү болуп калды достор. Азыркы саясий абалды карап көрсөк, жогорку кеңештин негизги башкаруу коалициясында ушул кишилер турушат. Азыр SDP партиясынын фракциясынын лидери болуп Иса Өмүркулов отурат. Бул коалициядагы коалиция башчысы болуп. Албетте ар кандай сындар, ар кандай сөздөр бул кишинин бейнесинин тегерегинде болуп жатат. Ушул партия экиге бөлүнүп, ар ким өз көз караштарын, өз позицияларын билдирип, жарымы жаңы президент тарап болуп, жарымы мурдакы президент аша тарап болуп, ушундай боло баштаганда дагы бул Иса Өмүркулов ортодо эки жака билдирбей, мынтип креслодон бияка өтсөм бияка түшүп кетем, бияка өтсөм бияка түшүп кетем деп коюп отурду. Эчтекени билгизбей абдан акырын кыйтыр бир саясатты жүргүзүп, ошол отурган креслосунан коркуп, тегирмендин ташын байлаган сыяктуу ошо көчүгүнө ушинтип отурат да азыркы кезде. Башка бир адам болсо балким коалицияны таратып, жаңы бир коалиция жаралсын деп жаңы күчтөргө мүмкүнчүлүк бермек да. Бирок бул кишилерге абдан эле ошол фракциянын лидерлигинин ошол жок партия, фактически де факто, де юре деле экиге бөлүнүп кеткен бир кандайдыр быкы-чыкы, бул жөнүндө дагы сүйлөшөбүз, ошондой партия, ошол коалиция. Өздөрү азыр оппозициядабыз деп жүрүшөт, ошол башчылары. Ал эми булар коалиция болуп мамлекетти башкарып отурушат. Мындай түшүнүксүз, кырдаал, мындай тарыхта менимче аз эле болуш керек, бирок биздин Кыргызстанда ушул нерсе болуп өттү да. Мындан мурунку фракция башчысы Чыныбай Турсунбеков деген бизнесмен, ал болсо ашага жакпай калгандык жери, бу аша Сооронбай Шариповичти президенттикке көрсөтүп жатканда ал киши жогору жактан уруксаты жок, өзүнчө кандидатурасын көрсөткөндө ошентип ашанын каарына калып, ал фракциядан түшүп, ал киши дагы ал жерде отурат, ал деле ушул
İsa Ömürkulov siyaqtуу çoğ biznesleri var. Şunday bir akırın kreslosundan ayrılgısı gelbegen deputatlar. Hem deputatların bari ele kresloda oturat eken, anan keyin bulardın dagı bir çoğ bizdin koomчулукту budun çaң kılıp aşmaltayын çıgarıp жаткандыктары ошол өздөрү ичара biri менен biri келише албай, bulardın partiyası ушул бийликте турган кезинде эле Sagınbek Abdurahmanov деген бирөөсү чыгып СДПК Атамбаевсыз деп bir кыймыл түзүп, көрүнгөн жерге барып чогулуштарды кылып, ошентип ичинен ирүү ошол Sagınbek Abdurahmanovдун демилгеси менен башталган биринчи жолу. Андан кийин эмне болду булар? Алмазбек Атамбаев бийликке Сооронбай Шариповичти алып келди. Келгенден кийин бир нече айлардан кийин булардын ичинен эки ажырым боло баштады. Албетте кээ бир депутаттар, көбүнчө депутаттар ушул жаңы президент жака өттү, кээ бири өз көз караштарын өзгөртпөстөн ошол депутат тарабында калды. Кээ бири болсо кандайдыр бир ортодо Алмазбек Атамбаев тараптагы, мисалы үчүн Момбеков, дагы кимди десек, Момбеков, Сурабалдиева, ушулар булар абдан мындай акырын позицияны кармашты да. Бирок Момбеков, Сурабалдиевалар ошондой позицияда болсо дагы чындыкты чыркырата бетке айтып, ушундай эл үчүн кызматын актап жатышты. Ал эми кээ бир Иса Өмүркулов, Чыныбай Турсунбековдор булар өздөрүнүн ошол креслосун гана защищать этип, тегирмендин ташына жабышып алып отурушту да. Эгерде тегирмендин ташы айланып кетсе, кокустан бир жагына көздөп, анда булардын ал акыбалы кандай болот эле белгисиз да, достор. Ошентип Ашанын өзүнүн ашмалтайы чыгып камалып калды. Андан кийин бул жакта ар кандай эми бул көңдөйлүк, бул чоң партия болгон, бул бийликке келген партия болгон. Ушунун орду ачык калып, азыркы кезде ар кандай талаш тартыштарды ушулардын ордун толуктоого жаңы бийликке умтулуучу күчтөр, ар кандай кыймылдар, ар кандай партиялар өздөрүнүн иштерин жүргүзүп келе жатышат, достор. Бул партия ошентип Кыргызстан социал демократиялык партиясы деп аталчу, КСДП деп. Андан кийин Сагынбек Момбеков соттон, Сагынбек Абдурахманов соттон жеңип алып, бүт ошол биздин Адилет министрлиги ошолорду тааныды. Ушул СДПКлар азыркы современный ушул мезгилдеги СДПК ушулар деп юридический жактан буларды тааныды. Фактический жактан болсо алар Абдурахмановдун эч кандай съездерине да катышпай, мындайча айтканда Абдурахманов өзүнчө эле бир кандай десек, бир көпөлөк сыяктуу же куурчак сыяктуу элди уюштуруп, кандайдыр бир адамдарды анан ушинтип эле жүрөт да, мындай караганда. Бул албетте эч кандай чоң ийгиликтерге деле алып келбейт. Булардын СДПК деген атын уккан деле адамдарда көңүл калуу, баягы 30 жаштан уламаркы чагында көңүл калуу көп экен деп Асанкали Керимбаев ырдамакчы. Булардын партиясынын атын уккан деле адамдарда отвращение, баягы кускусу келүү, көңүл калуу. Булар ошондой деңгээлге мамлекеттин ашмалтайын чыгарышты. Ушундай кезге биздин азыркы абалыбызга ушул партиянын абдан орду чоң да, мына азыр деле коалицияда отурушат. Азыр буларды эч ким, министрлер дагы, ошол премьер-министр дагы, өзү эле премьер-министрди дагы, башкаларды дагы ушул коалиция шайлаган, а бирок премьер-министр буларды тоготпойт. Баягы күнү Мыктыбек Абдылдаев айтты, сизди кыйгаштап өтүп кетип жатат го, эмне себептен биз коалицияда министрлерди көрсөтө албайбыз. Башындагы премьер-министр менен вице-премьер-министрди гана көрсөтүлүп, калган министрлердин баардыгы капталдан өтүп келип, жогору жактагы ишара менен болуптур да. Мындайча айтканда Иса Өмүркулов деп коюп эле отурат, эчтеке жооп бере алган жок. Дудалактанып калды. Ошол саясатты жакшы түшүнгөн адамдар көрүп жатат болушуңуздар керек. Мындайча айтканда саясий өлүккө айланып калды да бул Иса Өмүркулов ушул азыркы кезде. Жөн эле ошол фракцияны башкарып отурам дейт. Ал фракциясынан канча депутаттары чыгып кетип жатышат. Мына кече эле Ырыскелди Момбеков менен Ирина Карамушкина деген чоң бомбардирлери чыгып кетти. Ар кандай кыймылдар болуп жатат да бул жерде, достор. Булар ушундай кылышып, андай кандайдыр бир өздөрүнүн кызыкчылыктарын, мына кече мисалы үчүн Момбековдун берүүсүн көрдүм мен. Эмне себептен булардын дагы бир кызык жери, эмне себептен өкмөттүн башчысы азыр
ergүүгө кетти. Бул эргүү меселе тергөө деген сыяктуу бир берүү болгон экен. Мен ошону көргөнмүн кече достор. Ушул өкмөт башчы жөнүндө сүйлөшөлү, өкмөт жөнүндө дагы сөз келип калды, айта кетейин. Бул өлүмтүк өкмөттү булар өздөрү шайлаган. Эми бул өлүмтүк өкмөттү же өлтүрө албай, же тирилте албай, өздөрү менен өздөрү уарада бул СДПК партиясы. Ошол эле Рыскелди Момбеков, ошол эле Ирина Карамушкина, бардыгы ушулар ошол Ирина Карамушкинанын канчалык деңгээлде кол көтөргөнү мен эсимде жок экен. Ал эми калган депутаттардын бардыгы ушул өкмөткө кол көтөрүп шайлап беришкен да мезгилинде. Эми болсо өлүмтүк болуп бул өкмөттүн мындайча айтканда баягы орустар көчөнүн балдары айтмакчы касагың барбы дегендей касактары чыга баштады да. Кече ошол эле мурдакы СДПКнын мүчөсү, биринчи СДПКны таштап кеткен бомбардир Жанар Акаев абдан чоң өкмөт, өлүмтүк өкмөт башчысына соккурду. Сиздер ушул жыштыкты сатуу боюнча чоң коррупциялык схемага жол бергенсиз, өзүңүздүн кол алдыңыздагылар ачыгын айтып коюңуз деди эле. Мен Жанар Акаевдин абийирине койдум деп туруп өкмөт башчы ошентип айтты. Бул нерсе качан эле чечилген деп кийин атайын кызматтын өкүлдөрү айтты, прокуратура айтышты. Биз бул нерсени чечип койгонбуз, жыштык эч кандай сатылган жок деп. Ошол жерде кандайдыр бир Жанар Акаевга маалымат бербей, элдин арасында туура эмес бир тактикалык жүрүүлөр болгондо, ошол прокурорлор кандайдыр бир күтүү позициясын аткаргандай туруп калды да. Эгерде билбей калса, эл коомчулук бул нерсени көтөрбөсө, ушул бойдон калып кетет эле дегендей ойду айтты да Жанар Акаев. Эмне себептен мурда эле мага айтып койбодуңар, менин оюмду адаштырдыңар деп кайра өздөрүнө айтты. Бул биринчи өкмөткө коюлган, атылган ракеталык ок. Экинчи ракеталык ок жөнүндө кече Рыскелди Момбеков айтты. Ушул биздин азыркы пандемияга байланыштуу булар un маселеси боюнча биздин кыргыздардын бардыгы эле нанды дагы нанга кошуп жейбиз дегенде un маселеси бизде биринчи орунда турат да. Ушул un чыгаруучу 3-4 магнаттар өзүнүн ошол эле Чыныбай Турсунбековду айтып койсок болот. Өздөрүнүн кызыкчылыгын лоббировать этишип, ушул мыйзамды кошумча нарк салыгы деген бар, орусчасы НДС деп коет. Ошондой салыгы жок товарларды мамлекетке кыскасы налог бербей эле өздөрүнчө заводдон чыгарып элге жеңилдик деген сыяктуу шылтоо менен 2023 жылга чейин ушундай мыйзамды киргизишкен экен да. 3 жолу тең отказ кылсак, кийин зордуктап бул мыйзамды өткөрдү эле дейт. Кече мамлекет башчыбыз президент карап туруп бул мыйзамды артка кетирди деп айтты да Рыскелди Момбековчу. Бул жерде же биз тарап кетишибиз керек, же өкмөт тарап кетиш керек. Бул деген ошол өкмөт башчынын кетирген чоң бир катачылыгы. Эмне себептен өткөрүп бересиңер деп утурум келип жүрүп өткөртүп, анан аякка баргандан кийин буну дагы кайра карап көрөлү деп бир кандайдыр бир табышмактуу жагдайлардын негизинде кайра бул мыйзам артка келди дейт да. Эми кыскасы бул өкмөттүн мәжүрөө өкмөттүн, өлүмтүк өкмөттүн дагы бир ошондой өздөрүнүн кесиптик деңгээлинин төмөндүгүн көргөзгөндүгү болуп калды да достор. Ушундай бул ашмалтайы чыккан өкмөт, СДПКнын негизинде келген өкмөт бир жагынан ушундай нерселерди кылып жатат. Ал эми СДПК партиясына кайрадан келе турган болсок, азыркы жаңы пайда болгон Атамбаевдин балдары эмне деген СДПКны шайлап алышты, пайда кылышты деген жөнүндө айталы. Кыргызстан социал-демократиялык партиясы КСДП деп аталса, эми булар жаңы партия Кыргызстан социал-демократтары. Кыргызстан социал-демократтары деп КСД. Псы жок. КСД болуп туруп өздөрүнчө партия болушту. Демократтары деп туруп өздөрүнчө 3 тамга, анан кийин биягы албетте партия экендиги түшүнүктүү. Баягы аббревиатуранын аталышында П деген тамга жок болуп калды. Ошону булар демократтар, демократы, социал-демократы Кыргызстана деп которулуп калабы орусча, ошондой өздөрүнчө бөлүнүп чыгышты да достор. Эми менин жеке баамымда албетте Алмазбек Атамбаев мен мультимиллиардерби же мультимиллионерби иши кылып Мерседести убагында биринчи Кыргызстанда мен тепкем деп мактанып жүргөн, муну бир жерге көмүп койгон же бекитип алган счетту акчалары болуш керек. Албетте бул ачыкталбай бекитилип турат. Албетте кимде финансы каражаты болсо ошол партияны жүргүзөт. Бул жерде
ушул акыркы кездери Атамбаевдин семейный фирмасына айланып калган бул СДПК партиясы албетте ошол Атамбаевдин балдары Сейит Кадыр жана өтө акырын жүргөн бир депутатыбыз айымыбыз бар. Ошол Атамбаевга акыркы кездери абдан берилүүчүлүгүн даңктап жана ушул доказать этип келе жаткан Ирина Карамушкина деген ушул үчөө ана башчылар болуп ошол Кыргызстан социал-демократтары деген партияны түзүп алышыптыр. Буга албетте Адил Турдукулов деген мүчөсү, жогорку советинин кеңешинин мүчөсү Кундуз Жолдубаева деген ошондой эле абдан патриот, ошолордун секретары болуп иштеп жүргөн дагы кимдерди айтсак, Кундуз Жолдубаева калып кетти. Асел Кодуранова депутат го азыркы кезде. Асел Кодуранова абдан ушул акыркы кезге чейин бутунда туруп барган. Буларды забартом калтырып Атамбаевдин балдары анткени чоң акчага, чоң нерселерге булардын кошкусу келбеген окшойт. Бул жерде албетте көз караштары да туура келген эмес. Ошондой эле ортодо чоң казына, ушул Атамбаевдин казынасы, демек ошол балдарында болуш керек. Кимде тыйын болсо ошол концертти заказ кылат дегенде, кимди кошуп алса, кимди кошпой койсо, азыркы КСД деген ушул жаңы партия ошентип өздөрүнчө бөлүнүп чыгышты. Демек мурда КСДП өзү экиге бөлүнүп, жарымы Сагынбек Абдырахманов тарабында жок эле бир партия болуп, жарымы ушул азыркы коалиция ушулар тарабында болуп, андан дагы башкасы президент тарабында болуп бөлүнүп турса, эми мына КСД деген өзүнчө ушул Алмазбек Шашеновичтин балдары түзгөн дагы бир бөлөкчөсү келди да. Мен жеке ойлоймун, бул эски партиялардын, булар партия карликовый партияларга айланат. Эч кандай канча акчасы, канча башка нерсеси болгонуна карабай, анткени мамлекеттик аппараттагы бул Атамбаевдин балдарына пут тосушу мүмкүн. Ошондуктан булар Атамбаевдин балдары деле, калган социал-демократтар деле шайлоого бара албайт. Бирок булардын ичинде абдан күчтүү эл үчүн иштеген ушул Элвира Сурабалдиева, Сагынбек, кечиресиз, Ырыскелди Момбеков, мурдакы Жанар Акаев, азыр Жанар Акаев эркин депутат, кече Сагынбек, Ырыскелди Момбеков дагы эркин депутатка айланды, Карамушкина тиги балдарына кошулуп кетти, ушундай саясий абал болуп турат. Бул адамдар дагы өз көз караштарын жакынкы арада шайлоого жакын калып жатат, билдиришет. Кайсыдыр бир топторго бара тургандыгын көрсөтөт достор. Али кызыктын баары алдыда. Саламатта туруңуздар. Сиздер менен мен Десин ТВ каналынан Бакыт Сулайман.